жакшы татыктуу орундарга ээ болуңуздар. Желегин желбиреткен уул кыздардан болушуңарга тилектешпиз. Бул олимпиада 2 күн өтөт, 27-28 март күндөрү. Бул олимпиадага эң мыкты иргелип келип, мектептен өтүп, андан кийин райондук этабынан өтүп, андан кийин облустук этабынан өтүп, анан республика боюнча эң мыкты балдар келди деп ишенебиз. Жалпы катышуучулардын саны 330 адамга чукул. Республикалык этапта эң биринчи жана экинчи орун алган катышуучуларга жогорку окуу жайга өтүп жатканда ошол предметтен конкурстан тышкары өтүшөт да. Андан тышкары албетте жакшы министрлик тарабынан берилген жакшы белектер бар. Бул биздин Кыргызстандын алтын фонду деп айтсак болот да, эң интеллектуалдык Кыргызстандын келечегин, Кыргызстандын илиминин бир базасын түзө турган мыкты балдар деп айтсак болот. Сапат эл аралык билим берүү мекемесинен жалпы 19 мектептен региондордон 55 окуучу ар кандай предметтер боюнча катышып жатат. Булар буюрса, бул олимпиададан жеңишке жетишсе, бир топ окуучуларыбыз эл аралык олимпиадаларга дагы катышуу укугун алышат. Учурда Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин Чыңгыз Айтматов жана Айчүрөк мектептеринде республика боюнча окуучуларды кабыл алдык. Алардын жатакана менен, тамак аш менен камсыздап, ошол олимпиаданы сапаттуу, коопсуз өткөрүүгө бүтүндөй шарттар ушу Маариф фондунун Сапат эл аралык мектептери тарабынан түзүлдү. Учурда жалпы биздин Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин кызматкерлери көмөк көрсөтүп жатат. Агартуу министрлигинин койгон талаптары менен негизинен коопсуздукту сактап, бир адилеттүүлүк менен бул олимпиаданы өткөрүүгө буюрса, ушул белгиленген күндөрдө аракет жасайбыз. Окуучуларга ийгилик каалайбыз. Эң негизгиси билимдүү окуучулардын жеңишине тилектешпиз.